Англис тилин үйрөнүүдө пайдалуу колдонмолор. Жаңы сөз жаттоо. Hello достор. Алгачкы көрсөтмө сабагыбызга кош келдиңиз. Бул жактан сабактарда сунушталган платформалар боюнча чакан экскурсия жасап, аларды кантип колдонуу керек экенин айтып беребиз. Анда баштадык. Бул видеодо англис тили өз алдынча деңгээлинин 2 сабагында талкууланган колдонмолорду талдайбыз. Демек, сөз жаттоого жана аларды туура айтууга керек болгон платформаларды талкуулайбыз. Бардык колдонмолорго шилтемелер видеонун астында берилген. Сайт жана колдонмолорго өтөр алдын эске сактап алчу маанилүү нерселер бар. Колдонмолор 2 түрдө жеткиликтүү болот. Телефонго жүктөлө турган жана браузерден ачыла турган түрү. Аларды дагы башкача мобилдик версия жана веб версия деп аташат. Колдонмолордун веб версиясын браузерден, мисалы Google Chrome же Safari'ден ачып карайсыз, ал эми мобилдик версияларын Google Play же App Store'дон жүктөйсүз. Тилекке каршы биз сунуштаган колдонмолордун басымдуу бөлүгү кыргыз тилине которулган эмес. Ошондуктан орус тилин тандоого туура келет. Эгерде сайт ичинде орус тилде жок болсо, анда Google Chrome браузеринин жогорку оң бурчунда Google котормочунун белгисин басып, сайтты керектүү тилге которуп алсаңыз болот. Колдонмолордун көбү кошумча маалыматты алууга же жарнамасыз окууга акча алышат. Албетте, төлөбөй деле окуй берсе болот. Биз берген колдонмолор акысыз, бирок көңүлдүү бөлгөн жарнамалар толтура. Кээ бир сайттар атайын жарнамаларды жасоодо бекер улантуу же жарнамадан чыгуучу X белгисин кичинекей кылып катып коюшат. Ошондуктан биз берген колдонмолорго кирип, жарнамаларга алданып калбооңуз үчүн чыгуу баскычын издөөгө үндөйбүз. Дагы бир эске сактап калуучу нерсе, кээ бир сайттардын ичинде электрондук почтаңыз аркылуу катталуу керек болот. Ансыз колдонуу мүмкүн эмес. Сайттардын көбү жаңы киргенде эле Google аркылуу же Apple аркылуу деп сурайт. Мындай катталуу сайт ээлерине статистика жана жарнама үчүн маалымат чогултууга керек. Алгач, сөз жаттоого керек боло турган колдонмолордон баштайбыз. Сөз жаттоо үчүн бардык тил үйрөтүүчү онлайн платформалар жарай берет. Себеби жаңы сөздөрдү бүт жерден жолуктурса болот. Бирок алардын арасында окууну автоматтык түрдө эстетип турган колдонмолор да бар. Алар Quizlet, Duolingo жана Memrise. Duolingo тууралуу уксаңыз керек. Бул учурдагы тил үйрөтүүчү эң таанымал колдонмолордун бири. Ичинде ар түрдүү тилдерди оюн форматында үйрөнсө болот. Жаңы сөздөрдү мисалдар менен иштеп, бат-бат кайталап турууга шарт түзөт. Жана күнүнө бир нече ирет англис тилин окуп турууну эстетип турат. Quizlet болсо, акысыз карточкалар аркылуу сөздөрдү жаттоого жардам берген колдонмо. Ичине кирип, плюс белгисин басып, өзүңүз жаттап аткан сөздөрдү жүктөп, оюн форматында кайталасаңыз болот. Же башка үйрөнүүчүлөрдүн же мугалимдердин карточкаларын өзүңүзгө кошуп алсаңыз да болот. Карточкалардын жыйнагында сөздөр бир бетинде англисче, экинчи бетинде болсо котормосу менен жүрөт. Англисче сөздү басканда анын айтылышы угулат. Quizlet дагы кайталап турууну билдирүүлөр аркылуу эстетип турат. Memrise сөздөрдү жана фразаларды аудио, видео аркылуу жаттап, жасалма интеллект менен практикалаганга мүмкүнчүлүк берген колдонмо. Ичиндеги сабактар жаңы сөздү жаттоо, жаттаган сөздөрдү угуу жана аларды колдонуу деген бөлүктөн турат. Азаматсыз, эми онлайн сөздүк жана котормочуларга өтөлү. Онлайн сөздүктөрдү 2 топко бөлүп алсак болот. Котормочу онлайн сөздүктөр жана сөздөрдүн тизмесин камтыган сөздүктөр. Биринчи топто Google котормочу, Яндекс котормочу, LingvaNext бар. Булар бир сөз гана эмес, толук тексттерди кыргыз тилине которуп бере алат. Бирок которулган текстти тууралыгына текшерип чыгуу керек болот. Жөнөкөй сөздүктөргө эл сөздүк сайты кирет. Өз-өзүнчө сөздөрдү кыргыз тилине которо алат, бирок сүйлөм тексттерди которо албайт. Дагы бир таанымал сөздүктөрдүн бири бул reverse context. Ал сөздөрдү жана сүйлөмдөрдү орус тилине которуп, мисалдар аркылуу колдонушу менен көрсөтөт. Телефондон да, браузерден да ачып колдоно берсе болот. Ар түрдүү тексттерди жана сөздөрдү которууга ChatGPT'нин жасалма интеллекти да бар. Ал сөздөрдү жана тексттерди которууга жардам берет. Ошондой эле мобилдик версиясында сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Аны менен сөздөрдү которууда тапшырманы жакшыраак аткаруу үчүн так инструкцияларды берүү маанилүү. Мисалы, текстти которуп, белгисиз сөздөрдү түшүндүрүп бер, же бул сөздөрдү айтып, аларды мисалдар менен түшүндүр деп айтсаңыз болот. Тилде сөздөр көп жана бир тилде сүйлөө үчүн алардын баарын жаттоо шарт эмес деп айтканбыз, эсиңиздеби? Дал ошол максатта тилчилер атайын тилде көп колдонулган сөздөрдүн тизмесин камтыган сөздүктөрдү түзүшөт. Мындай сөздүктөрдү Frequency Dictionary деп дагы аташат. Мисалы, Oxford Dictionary жана LangGeek. Oxford Dictionary сөздүгүн ачканда узун сөздөрдүн тизмеси ачылат.
ар бир сөздүн жанында A1, B1 деп деңгээлдер көрсөтүлгөн жана аудиосу жайгашкан. Аралаш деңгээлдеги сөздөрдү жаттай беребизби деп жатсаңыз, тизменин эң башындагы фильтр деген баскычты басуу керек. Аны басып, башталгыч A1 же A2-ни таңдап, ошол деңгээлдеги сөздөрдү жаттап баштай берсеңиз болот. Сөздү бассаңыз, кененирээк мисалдар менен берилген түшүндүрмөсүн таба аласыз. Тилекке каршы сөздөр англис тилинде гана түшүндүрүлгөн. Ошондуктан бул жактан алынган тизмени онлайн котормочуларга барып которуп алуу керек болот. LangGeek бул жөн гана сөздүк эмес, чоң тил үйрөтүүчү платформа. Ичинде сөз жаттоодон башка грамматика, сөздөрдү туура айтуу сыяктуу бөлүмдөр бар. Сиз вокабулярды таңдап, сөздөрдөн баштасаңыз болот. Вокабулярды тандаарыңыз менен A1, A2 деп деңгээлдер катары менен турат. Тиешелүү деңгээлди басканда ичинде жаныбарлар, тамак-аш деген ар түрдүү темалардын тизмеси чыгат. Оюн форматында карточкалар менен кайталап жаттоого мүмкүнчүлүк берет. Азаматсыз, керектүү колдонмолорго шилтемелерди карап бүттүк. Эң сонун, эсиңизде болсун, колдонмолорду көчүргөндөн кийин сөзсүз түрдө тартипти сактап, убакыты менен кирип окуп туруу зарыл болот. Бекем тартип эффективдүү үйрөнүүнүн ачкычы. Кийинки сабактарда жолугушканча катталууну унутпаңыздар.